Assalamu alaikum, Кыргыз елім. Бүгін Афган соғышының ардагерлері шайлауға аттанып атабыз. Біріншіден сілерге сунуштарыбыз біздің программабыз. Бүгін программабыз негізге 550 барақтан тұрат. Ошоның ең негізгілерінен болып, бұл біріншіден болып тұрып, бұл коррупция менен күрөшүү жолу. Бүгін мода болып қалды, бардығы коррупция менен күрөшөт электе беле көп сындар айтылат, көп сөздөр айтылат. Бирок конкреттүү жолун эч ким сунуштабай жатат. Биздин сунушубуз бар. Биринчиден мыйзам керек. Биз ушул Армениянын жолу менен кеткен жатабыз. Биринчиден 95-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин эгерде мыйзамсыз жолдор менен биздин чиновниктер мүлкү болсо, ошол мүлкү 5 миллион сомдон өйдө болсо, анан кийин декларацияларында көргөзбөсө, биздин конституция жол берет. Ошонун баарын мамлекетке конфискация кылыш керек. Эгерде сен бизнесмен болуп, таза жол менен тапсаң, проблема жок. Эгерде сен чиновник болуп, 15 000 сом айлыкка элге кызмат кылып жүрүп, байып кетсең, бүгүн мен оюмча ошол күн келди. Жооп бериш керек. Ар бир адам жооп бериш керек. Ар бир чиновник жооп бериш керек. Урдаган жеген. Эгерде сен чын эле таза жол менен болсо, сен коркпойсуң. Ошондуктан биз мыйзам киргизип атабыз. 5 миллиондан жана айтып кеткендей 5 миллиондан көбүрөөк мүлкүң болсо, сен түшүндүрүп беришиң керек. Каяктан таптың бул мүлктү? Эгерде туура жолуң менен тапсаң, сага эч кандай суроо болбойт. Бирок эсиле түшүндүрө албай калсаң, ал оокатың конфискациялаш керек. Экинчиден, бул турак жай проблемасы. Мына бүгүнкү учурда бизге 1,5 миллион адамга, кыргызстандыктарга турак жай керек. 74-жылдан баштап 90-жылга чейин 53 миллион квадратты метр турак жай салынган. Бүгүнкү күндө ошонун жарымысы эле керек. Жарымысы болсо эле ошо проблема чечилет. Кандай чечебиз? Бүгүнкү мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн ылдый жакка түшүп атат. Бул эң туура эмес көрүнүш. Биздин оюбузча жөнөкөй жаранынын проблемасын мындай, ошонун мүмкүнчүлүгүнөн алып туруп өйдө кетишибиз керек. Эгерде мүмкүнчүлүгү бул бир айда бир баягы бөлмөлүү квартираны эгерде бир ай сайынкы төлөмү болгону бир 7 000 сом болсо, ошол, значит, ошол 7 000 сомдон биз өйдө кетишибиз керек. Эмне керек ал үчүн? Олигархтар өз кызыкчылыгына салат. Карагылачы, көп партияларда ошол курулушчу олигархтар баратат. Алар эч качан өзүнүн бизнесин берип койбойт. Ошондуктан курулуш комбинат курулуш керек. Ошол комбинат элдин менчиги болуш керек. Эл акционер болуш керек. Эмне үчүн элитный үйгө жөнөкөй официант, жөнөкөй таксист, жөнөкөй адам жашаганга жарашпайбы? Жарашат. Ошол үчүн биз жакшы жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Бүгүн элдин эсебинен байыганды токтотуш керек. Эл менен кошо байыш керек эл. Ошондо карагылачы, айыл чарба такыр талкаланып калды. Мал чарбабызда карагыла. Мал чарбабызда асыл тукум малыбыз жок. Бүгүнкү уюбузду карагыла. Болгону бир 10 литр сүт берет. Ошого сүйүнөт элдер. Проблемабыз эмнеде? Проблемабыз жөнөкөй нерселерде. 1 литр сууну алгыла да, 1 литр сүттүн баасын алгыла. 1 литр суу бүгүн супермаркетте 24 сомдун тегерегиндеги акча тур. 1 литр суу. Кудайым берген сууну бөтөлкө куюп туруп 24-төн сатат. Ошол кыйналып, малын багып, 1 литр сүттү болсо 12 сом, 15 сомдон сатып алат. Туурабы? Туура эмес. Ошол бүгүнкү эң туура баа кандай баа? Бул 25 сом 1 литр сүттүн баасы болуш керек. Эттин баасы 300 болуш керек. Бүгүнкү кээ бир айылдыктар айылдан бери Нарын көлдөн, Алайдан бери, Каракулжадан, Жалал Абадтан базарга келет. Ортомчулар, бүгүн бул ортомчулар деген бул эң чоң көйгөй Кыргызстанда, эң чоң. Ортомчулар Кыргызстандын экономикасын талкалап бүтмөй болду. Эми тамеки отрасын карагылачы. Тамеки отрасын бул эң баягыл жүрөктү өйкөгөн чоң проблема. Акаевдин убагынан баштап тамеки отрасын
такыр талкалап салган. 70 000 тонна Союздун убагында тамеки чогултчу эле Кыргызстанда. Бүгүн болгону 500 тонна. Такыр жок кылды. Коррупциянын буюгу шерде болчу. Миллиард деген акчаны жеген, ичкен. Ошонун баарын биз изилдейбиз, аягына чейин чыгабыз. Ремсма Кыргызстан деген бир баляны алып келип, ошону менен кошол. Булар тамеки чогулткандын ордуна контрабанда менен сигареттерди, миллиард деген сигареттерди алып келип контрабанда менен саткан. А биздин тамеки отурусу карагалачы түштүктө такыр талкаланып, эчтекеси эметпей калган. Эң негизгиси өндүрүш. Ошол эгерде сен мал баксан, сүтүң болсо, ошонун баарын өндүрүштүн баары элге караш керек. Ошол сүт завод болобу, эт завод болобу, ошонун баары элдики болуш керек. Элдики болмойын баа көтөрүлбөйт. Корпорациялар түзүлүш керек. Канчалык биздин кулунубуз, биздин айылыбыздан, биздин районунан деп олигархтарды алып келсеңер да, алар завод салса, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эле иштейт. Элдин кызыкчылыгы үчүн эмес. Эл эң акырында турат. Ушул корпорациялар, ушул заводдорду салганда, ошондо эл кожоюн болуш керек. Эгерде эл кожоюн болбосо, эчтеке экономикабыз алдыга жылбайт. Эл деген баягы бааларды көтөрүш керек. Ошондуктан буурчактын баасы бүгүнкү күндө 200 сом болушу бул реалдуу. Качан болот? Завод элдик болсун. Ошолдун переработка кылган заводдун кожоюну эл болгондо 500 сомдон алса болот. Качан болот? Ошол үчүн меринос койлорубузду алып келишибиз керек. Сүтүбүз качан көбөйөт? Ошол үчүн асыл тукум уйларыбызды алып келишибиз керек. 35-40 литр бере турган. Ошондо жардам болот. А биз эмне жөнүндө айтып атабыз? Биз бир кайсыл программаны окуп, налогтон бошотобуз, азайтабыз, кредитти беребиз. Эмне үчүн налогтон азайтыш керек? Эмне үчүн? Эмне үчүн жалаң байлар эле бүгүн налог төлөбөй эле, акча таап эле элдин эсебинен налогту бүгүн азайтканга болбойт. Карыздан кантип кутулабыз? Тамеки болобу, жашылча жемиштер болобу, ошонун тамеки, пахта, буурчак, ошонун баарын салынган заводдор бул корпорациянын ичинде болуш керек. Корпорация элдики болуш керек. Эл кожоюн болуш керек. Эл ошол жерге директор болобу, генеральный директор ошонун баарын жалдатып иштеш керек. Бирок эң негизгиси кожоюн бул эл болуш керек. Жөнөкөй эл. Ошондо биздин экономикабыз өнүкүп баштайт. Биз шайлоого аттанарда ушул реформаларды жасаганга даярбыз. Билебиз, жолун да билебиз, кантип жаса. Эң негизгиси биз ушул бүгүнкү күндө ушундай кырдаал Кыргызстан үчүн аябай кыйын мезгилде жоопкерчиликти өзүбүзгө алганга даярбыз. Экономиканы көтөргөнгө даярбыз. Коррупция менен күрөшкөнгө даярбыз. Биздин партиянын арасында 90% афганчылар бар. Алар өз өмүрүн бергенге, өзүнүн өмүрүн эл үчүн бергенге даяр. Биздин 5-чи орунга чейин биринчиси дарыгер, экинчиси юрист, үчүнчүсү дарыгер, 4-чүсү мугалим, 5-чиси мугалим. Ошондуктан 30га чейин бизде 6 мугалим бар, 6 дарыгерибиз бар. Алтын медаль менен бүткөн, мектепти бүткөн 4-чү месtada кызыбыз бар. Бир да чиновник жок арабызда. Тизмени карап көрсөңөр, баардыгы жөнөкөй. Эң негизгиси адамдар таза адамдар. Эң негизи жүрөгү бар. Эл үчүн күйгөн. Эң негизгиси элдин акчасын урдабаган адамдар. Андан кийин жакын арада эгерде миллиардтаган 3,5 миллиард 200 миллиардтан ашык акча, дагы бир жерден бир чиновнигибиз 1 миллион доллардан ашыкча жеген акчаларды ким жеген, канча жеген, фамилияларын укканга келсе, биздин сайттарга киргиле, биздин YouTube'га киргиле, карагыла, жакын арада биз чыгара баштайбыз. Фамилияларын айтабыз, канча ким жегенин нечейин айтып беребиз. Урматтуу шайлоочулар, Кыргызстанды, өзүңөрдү, келечекти сатпагыла. Биз Афган согушунун ардагерлери элибизди, жерибизди эч качан саткан эмеспиз. Сатпайбыз. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн аягына чейин туруп беребиз. Жерибиз үчүн, элибиз үчүн
öz ömürübüzdü bergenge de daýarbız. 4 oktýabrda kütöbüz. Bataňardy bizge berip goýgula.